Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берет. Брифингди ТЗОдон ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК, ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Айнура Бектургановна, сөз сизде. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угуучулар. Доброе утро, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели. Статистическая информация на 23 июля 2020 года по коронавирусной инфекции в Кыргызской Республике на сегодня представлена следующим образом. За последние сутки стационаров страны с выздоровлением выписано 1031 пациент. Из них с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19 685 пациентов, с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 346 пациентов. Из 1031 пациента в городе Бишкек выписано 365 пациентов, в городе Ош 117, в Чуйской области 78, в Волжской области 79, в Нарынской области 36, в Высокульской области 149, в Джалабадской области 109, в Таласской области 65 и в Баткенской области 33 пациента. На 23 июля 2020 года с начала эпидемиологического процесса с выздоровлением выписано 16 791 пациент. На 23 июля 2020 года по республике зарегистрировано 967 новых случаев COVID-19. Из них 238 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи, 729 случаев – это клинико-эпидемиологически подтвержденные случаи. Из 238 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в городе Бишкек 50, в Чуйской области 46, в городе Ош 23, в Нарынской области 2, в Высокульской области 26, в Таласской области 4, в Джалабадской области 23, в Баткенской области 31 и в Волжской области 56 новых случаев. Из 729 клинико-эпидемиологически подтвержденных случаев COVID-19 в городе Бишкек 152 случая, в Чуйской области 48, в городе Ош 77, в Нарынской области 39, в Высокульской области 112, в Таласской области 32, в Джалабадской области 134, в Баткенской области 32 и в Волжской области 103 случая. За весь эпидемиологический период зарегистрировано 30 126 случаев COVID-19. На сегодня по республике в стационарах страны на лечении находится с диагнозом COVID-19 клинико-эпидемиологически подтвержденным 6500 пациентов и с диагнозом COVID-19 лабораторно подтвержденным 6701 пациент. Из них в городе Бишкек 6325, в городе Ош 657, в Чуйской области 1706 пациентов, в Высокульской области 945, в Волжской области 1289 пациентов, в Баткенской области 624 пациента, в Джалабадской области 962, в Таласской области 350 и в Нарынской области 343 пациента. К большому сожалению, в стационарах страны за последние сутки зарегистрировано 46 случаев смерти от COVID-19. Из них 7 летальных случаев с диагнозом COVID-19 лабораторно подтвержденные и 39 случаев с клинико-эпидемиологически подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в городе Бишкек 13, в городе Ош 3, в Чуйской области 6, в Высокульской области 5, в Волжской области 5, в Баткенской области 2,
Жалабатской области 6, Таласской области 2 и Нарынской области 4. Среди медицинских работников за сутки зарегистрировано 49 медицинских работников, в том числе 14 случаев среди врачей. Из 49 зарегистрированных случаев COVID-19 среди медицинских работников в городе Бишкек 4, в городе Ош 8, Чуйской области 11, Волжской области 5, Жалабатской области 1, Высокольской области 9, Таласской области 3, Баткенской области 7, Нарынской области 1. Всего за весь период эпидемии среди медицинских работников зарегистрировано 2527 случаев COVID-19. июль 2020 жылы COVID-19 илдетинен республиканын стационарларында дарыланып айыгып чыккан бейтаптардын саны 1031 пациентти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 365 пациент дарыланып чыкты, Ош шаарында 117, Чүй областында 78, Ош областында 79, Нарын областында 36, Ысык-Көл областында 149, Жалал-Абад областында 109, Талас областында 65, Баткен областында 33 бейтап дарыланып айыгып чыкты. Эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап бейтаптардын айыгып чыккан саны бардыгы 16791 түздү. Бир сутка ичинде айыгып чыккан 1031 бейтаптын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинен 346-ны түздү. Ал эми клиника эпидемиологиялык же болбосо ооруканадан тышкаркы пневмониядан айыгып дарыланып чыккан бейтаптардын саны 685 адамды түздү. 23 июль 2020 жылга карата республика боюнча лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 967 жаңы учур катталды. Алардын ичинен лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдетинин учурлары 238 түздү. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардын саны 729 түздү. Лабораториялык тастыкталган COVID-19 283 учурунун ичинен Бишкек шаарында 50, Чүй областында 46, Ош шаарында 23, Нарын областында 2, Ысык-Көл областында 26, Талас областында 4, Жалал-Абад областында 23, Баткен областында 31, Ош областында 56 учур катталды. Ал эми клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 729 учурунун ичинен Бишкек шаарында 152, Чүй областында 48, Ош шаарында 77, Нарын областында 39, Ысык-Көл областында 112, Талас областында 32, Жалал-Абад областында 134, Баткен областында 32, Ош областында 103 учур катталды. Эпидемиологиялык процесстин башталышынан баштап 30.126 COVID-19 учуру катталды. Бүгүнкү күндө республиканын стационарларында клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 6500 түздү. Ал эми лабораториялык тастыкталган COVID-19 илдети менен дарыланып жаткан бейтаптардын саны 6701 түздү. Булардын ичинен Бишкек шаарында 6325, Ош шаарында 657, Чүй областында 1706, Ысык-Көл областында 445, Ош областында 1289, Баткен областында 624, Жалал-Абад областында 962, Талас областында 350, жана Нарын областында 343 бейтап дарыланып жатат. Тилекке каршы бир сутка ичинде республиканын стационарларында 46 бейтап каза тапты. Алардын ичинен
лабораториялык тастыкталган ковид илдети менен дарыланып каза тапкан 7 бейтап жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган учурлардан каза тапкан 39 бейтап. Булар Бишкек шаарында 13, Ош шаарында 3, Чүй областында 6, Ысык Көл областында 5, Ош областында 5, Баткен областында 2, Жалал Абад областында 6, Талас областында 2 жана Нарын областында 4 учур. Медицина кызматкерлеринин арасында бир сутка ичинде 49 COVID-19 тастыкталган учуру катталды. Алардын ичинен 14 врачтар. Региондор боюнча карап кетсек, Бишкек шаарында 4, Ош шаарында 8, Чүй областында 11, Ош областында 5, Жалал Абад областында 1, Ысык Көл областында 9, Талас областында 3, Баткен областында 7, Нарын областында 1 учур катталды. Бардык эпидемиологиялык процесс башталган күндөн баштап медицина кызматкерлеринин арасында 2527 учур катталды. Бул статистикалык маалымат COVID-19 илдети боюнча 23 июль 2020 жылга карата. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, радио каармандар Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна маалымат берип өттү. Брифингти түзүүдөн ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooktан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, НТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.